Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн балдар кыргыз тил сабагында жат жазуу жазабыз. Бүгүнкү сабакта балдар орфографиялык жана пунктуациялык эрежелерди сактап, сабаттуу жаза билүүгө үйрөнөсүңөр. Кунт коюп угууга, өз алдынча иштөөгө көнүгөсүңөр. Эмесе алгач текст менен таанышып алалы. Текстибиздин темасы атка мингизүү деп аталат. Эмесе балдар текстти кунт коюп уккула. Кыргыздардын жылкы менен байланышкан көп салттары бар. Ошонун бири атка алгач мингизүү салты болуп эсептелет. Атасы 4-5 жашка чыккан уулун тайга, кунанга алгач мингизип, тизгин карматып, бабалардын салтын улап, баланын атын карыяга жетелетип, айылды аралаткан. Демек, ушул мезгилден тартып, уул баланын атанын орун басары болот деп, анын келечегине карата улуулар бата беришип, зор алкашкан. Ушул жөрөлгөгө карата айыл апа, тууган уругу чогулуп тойлошкон. Акырында атка минген балага бата беришкен. Ошондон тартып өз алдынча тизгин тартып, ат минген уул эр бүлөнүн мүчөсү катары эсептелген. Текстеги айрым сөздөрдүн жазылышына көңүл бурабыз. Уулун, алкашкан, карыяга, кунанга. Эми балдар калем сабыбызды алып чыгып, жат жазууну баштайбыз. Атка мингизүү. Кыргыздардын жылкы менен байланышкан көп салттары бар. Кыргыздардын жылкы менен байланышкан көп салттары бар. Текшеребиз сүйлөмдү. Кыргыздардын жылкы менен байланышкан көп салттары бар. Ошонун бири атка алгач мингизүү салты болуп эсептелет. Ошонун бири атка алгач мингизүү салты болуп эсептелет. Текшеребиз. Ошонун бири атка алгач мингизүү салты болуп эсептелет. Атасы 4-5 жашка чыккан уулун тайга, кунанга алгач мингизип, тизгин карматып, бабалардын салтын улап, баланын атын карыяга жетелетип, айылды аралаткан. Жазып баштайбыз. Атасы 4-5 жашка чыккан уулун тайга, кунанга алгач мингизип, тизгин карматып, бабалардын салтын улап, баланын атын карыяга жетелетип, айылды аралаткан. Тыныш белгилерине көңүл бурабыз балдар. Атасы 4-5 жашка чыккан уулун тайга, кунанга алгач мингизип, тизгин карматып, бабалардын салтын улап, баланын атын карыяга жетелетип, айылды аралаткан. Демек, ушул мезгилден тартып, уул баланын атанын орун басары болот деп, анын келечегине карата улуулар бата беришип, зор алкашкан. Алкашкан деген бул бата беришкен деген эле сөз. Жазып баштайбыз балдар. Демек, ушул мезгилден тартып, уул баланын атанын орун басары болот деп,
анын келечегине карата улуулар бата беришип, зор алкашкан. Текшеребиз сүйлөмдү, тыныш белгилерин жакшылап көңүл бургула. Демек, ушул мезгилден тартып уул баланын атанын орун басары болот деп, анын келечегине карата улуулар бата беришип, зор алкашкан. Ушул жөрөлгөгө карата айыл апа тууган уругу чогулуп тойлошкон. Бул сүйлөмдө балдар кош сөздөр бар экен. Жазылышына көңүл бургула. Ушул жөрөлгөгө карата айыл апа тууган уругу чогулуп тойлошкон. Текшеребиз сүйлөмдү. Ушул жөрөлгөгө карата айыл апа тууган уругу чогулуп тойлошкон. Акырында атка минген балага бата беришкен. Акырында атка минген балага бата беришкен. Акырында атка минген балага бата беришкен. Кийинки сүйлөм. Ошондон тартып өз алдынча тизгин тартып, ат минген уул эр бүлөнүн мүчөсү катары эсептелген. Жазабыз. Ошондон тартып өз алдынча тизгин тартып, ат минген уул эр бүлөнүн мүчөсү катары эсептелген. Ошондон тартып өз алдынча тизгин тартып, ат минген уул эр бүлөнүн мүчөсү катары эсептелген. Текстти жазып бүттүңөрбү балдар? Жазып бүтсөңөр, анда жат жазууңарды бир сыйра текшергиле. Сөздөрдүн туура жазылышына, тыныш белгилеринин туура коюлушуна көңүл бургула. Баштадык анда балдар. Карайбыз текстибизди. Атка мингизүү. Кыргыздардын жылкы менен байланышкан көп салттары бар. Ошонун бири атка алгач мингизүү салты болуп эсептелет. Атасы 4-5 жашка чыккан уулун тайга, кунанга алгач мингизип, тизгин карматып, бабалардын салтын улап, баланын атын карыяга жетелетип, айылды аралаткан. Демек, ушул мезгилден тартып уул баланын атанын орун басары болот деп, анын келечегине карата улуулар бата беришип, зор алкашкан. Ушул жөрөлгөгө карата айыл апа тууган уругу чогулуп тойлошкон. Акырында атка минген балага бата беришкен. Ошондон тартып өз алдынча тизгин тартып, ат минген уул эр бүлөнүн мүчөсү катары эсептелген. Азаматсыңар балдар. Эми жазган жат жазууларыңарды мага тартып жөнөткүлө. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.